Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымыз Иқра сүресі екен. Құрандағы ең бір алғашқы түшкен сүре шул Иқра сүресі. Негізі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болушунун ең бірінші башталышы тура түштерден башталған. Ошо 40 жашқа кіргенден кейін кечкурун уктаганда кандай түш көрсө, эртең менен ошондой иш болот эле да. Ошол түшүдөн башталган. Анан далага чыкканда таштардан, дарактардан эки жактан үн чыга берет эле. Я Мухаммад, анта Расулуллах деп. О Мухаммад, сен Аллахтын элчисиң деген ар кандай үн угула берет эле да. Пайгамбарыбыз эки жакка карап, эч кимди көрбөй, өзүнөн өзү кыжалат болуп, неге мага мындай үн угулат деп көп кыжалат болуп жүргөн. Bir күн далада жүрүп шундай bir асманды караса, асмандан үн чыгып, Жибрил алейхисаламды көрөт да. Жибрил алейхисалам абада отурган экен да. Аны көрүп, коркуп, эстен кетип жерге жыгылып калат да. Анан туугандары көтөрүп келип үйүнө суу чачып эсине келтиргенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шу көргөндөрүн, уккандарын айтып бергенден кийин Хадича энебиз анан өзünün тайкасы болгон экен, Варакат ибн Навфал деп тайкасы болгон экен, ал өтө бир эски аалымдардан экен. Ошону алдыга алып барышат. Алып барып анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шу көргөндөрүн, уккандарын баарын айтып бергенден кийин ал Варака айтат: "Сен келечекте пайгамбар болот экенсиң. Ал саңа көзүң көрүнгөн ал Жибраил алейхисалам. Жибраил алейхисалам көрүнгөн адам, сүйлөгөн адам баардыгы пайгамбар болуп келген. Sen peygamber olat kensin dep suyunчулойт. Бирок seni элиң жериңден чыгарып жүгөрөт. Дегенде пайгамбарыбыз таң калып, менин элим мени аябай жакшы көрөт го, жакшы көргөндүктөн, мага ишенгендиктен өздөрү Мухаммад амин деп нам беришкен го дегенде айтат: Sen көргөн нерсени, sen жасаган нерсени канча илгери 124 миң пайгамбар келген болсо, баары элден куулган дейт. Ошон үчүн сен да пайгамбар болосуң, элиң сени кубат. Аттең мен ошол убакта мен жаш болсом, сага жардам берет элем деп аттең кылып калат да. Анан келип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндө анан ошол Хира тоогуна чыгып кетет. Барып bir күн жатат, кээде 3-4 күн жатып калат, кээде 10-15 күн жатып калат, тамактарын алып барып ошол жерге элден ажырап, өз жалгыз болуп ибадат кылууну жакшы көрүп калат да. Bir күн ошол Хира тоуда отурганда Жибрил алейхисалам көрүнөт. Алыстан көрүнөт дагы бүт асманды тосуп калган болуп келет. Жакындаган сайын кичинерип, алдыга bir кичине bir киши сүрөтүндө, кишинин сүрөтүндө кишидей болуп келет. Келип туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды анан Жибрил алейхисалам канатынын астынан bir жашыл жибектен токулган bir кагазды алып чыгып туруп, көрсөтүп туруп, окугун дейт. Иқра дейт да. Шунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ма ана би qaри дейт. Мен окуй албайм, окушту билбейм дегенде Жибрил алейхисалам пайгамбарыбызды бекем кучактап, кысып, өтө кыйналгандан кийин анан коюп жүгөрөт. Анан дагы Иқра дейт. Дагы эле пайгамбарыбыз ма ана би qaри, мен окушту билбейм дейт. Үчүнчү жолу аябай катуу кысат. Кысып тура берет Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө кыйналып, жаны чыгып кетейин дегенде анан кийин кайра коюп жүгөрөт. Кайра коюп жүгөрүп анан кийин Иқра бисми раббикаллази халак деп анан Иқранын 5 аятын ошол жерде окуп берет. 5 аят ошол жерде түшөт. Ал дегени Иқра бисми раббикаллази халак. Сен бүт махлуктарды жараткан Rabbingdin namı menen okugun. Halakal insane min alaq. Al Rabbing insandı bir uyugan kandan jarattı. Ana bul jerde Allah Taala Iqra bismi rabbikallezi halaq dedi. Sen bardık mahluktardı jaratkan Rabbingdin ismi menen oku dep atat. Bolbosam ошол учурда ошол арабтар бүт ширкке көнүп кеткен, ширкке күчөйүп кеткен. Ар бири bir but жасап алып эле бутка сыйынып мушрик болуп кеткен да.
Şunda Allah Teala bolbosam iqra bismi rabbikellezi la şerike la deb aytish kerak ele deydi da. Rabbingden hech qanday sherigi yok. Oşonday Rabbingin namı bilen okun deb aytish kerak ele. Biroq Allah Teala bilip turgan alar bu sözdü kabul kılbaçılıkka. Sebebi oşol kezde bu şirklik, müşriklik Allah'ın kanıga singip kalgan. Munday dese takırla kabul kılbayt ele. Oşonduktan Allah Teala birinci alarga özünün kudretini bildireyin dep özünün kudretini bildirip özünü tanıtıp aytıp atat. Halakal insane min alak. Rabbin insandı bir uygan kandan jarattı. Şunday kudretli zat. Oşonday kudretli Rabbinin namı menen oku dep atat. Her bir aklı var adam, kişine bir oylangan adam özünün jaralganını karasa, misal bir tamçı su bir uygan kandan jaralıp atat. Demek biz şu bir uygan kandan bir tamçı sudan jaralgan ekenmiz dep oy jügürtsök, kişine bir aklı var adam düşünet. Demek bir tamçı kan je bir uygan kan şunday jakşınakay adam bolboyt da. Bunu en bir kudretli, bilimdүү, alım Allah Teala jaratkan boluş gerek, bunu jaratkuçusu boluş gerek dep anan işeniş mümkünçülüğü var. Oşonduktan Allah Teala birinci özünün kudretini bildirip özünü tanıtıp aytıp atat. Misali Abu Hanife rahmetullahi aleyh Zufar rahmetullahi aleyh'di Basraga jönöttü deydi da, жаңы mazhabı çıgarganda. Sen Basraga alıp durup, eli davat kılıp şu mazhabga ündögün dep. Zufar rahmetullahi aleyh Basraga kelip el toplap alıp, şunday mazhab çıktı, şu mazhabda erçigile, şu mazhabga kirgile degende, Basra eli, yok, sen kayakta sözde aytıp atasın. Biz özümüzün imamımız var, özümüzün moldoguz var, oşonu erçiyiz, oşonu aytkanını jasayız dep mazhabı kabul kılışıp da. Anan Zufar rahmetullahi aleyh Abu Hanife rahmetullahi aleyh kelip aytat. Alar bul mazhabı kabul kılbadı degende, anan Abu Hanife aytat da, sen birinci meni alarga tanıtkın deydi. Men kimmin, kanday adamman, meni tanısan, anan keyin menin jolumda aytsan, anan etişi mümkünçülüğü var deydi. Anan Zufar rahmetullahi ikinci jolu kelip turup, Abu Hanife'nin ömür bayanı aytıp berip, al kişinin ibadatlarını aytıp berip, al kişinin emgegini aytıp berip, al kişinin takvalılıklarını aytıp berip, tanıtkandan keyin anan, munday adam bola turgan bolsa, bunun mazhabı ne etişiyiz kerek dep anan erçip ketken deydi da. Oşonduktan Allah Teala birinci kafirlarga özünün kudretini aytıp, kudretini bildirip atat. Selerdi Allah Teala bir uygan kandan jaratkan. Allah Teala şunday kudretli zat. Kanday akıllı adam bolsa, özünün jaralışını oylasa, özünün jaratkuçusunu da bilip alışı kerek da. Oşonduktan özünün kudretini aytıp durup Allah Teala elge tanıtıp atat. İqra ve rabbukal akram. Okugun sen Rabbin öte bir ulu zat. Oşondoy ulu zat bolgondan keyin sen Rabbin, oşo Rabbingden namı menen okugun. Allazi allama bil qalam. Al Rabbin sana insanga barık nerseni bildirdi kalam menen. Allamal insana ma lam ya'lam. İnsanga bildirdi bilbegen nerselerini. Bilbegen nerselerini kalam menen bildirdi. Misali insan barık nerseni bileberibet da, keyin Allah Teala köňüňe salyp üýretip anan kim bilet. Misali Süleyman aleyhisselam bir cinden söz yönünde soragan eken da. Söz degeni nime dese, bul söz degeni bul bir şamal. Süylep koyarsın, şamalday çıkıp ketet. Ket dal. Esten çıkıp kalat keyin, biraz vaqttan keyin. Anı kanday toktotup kalış gerek degende, anı жазуу менен, калам менен токтоп каласың деген экен да. Ана жазып койсоң, калам менен ал токтоп калат ал сөздөрүң. Ана ошо жазуу тили болуп сүйлөбөсө дагы, ошол айткан сөздөр, өткөн окуялар жазуу аркылуу барактарга түшүп, ушул убакка чейин сакталып келет. Ана ошондуктан Аллах Таала ушу бардык нерсени калам менен билдирди дейт, жазуу менен билдирди дейт. Эгер жазуу болбогондо ötken nesiller bari esten çıkıp kalat ele, azırgıday ulanıp ketpeyt ele deyt da. En birinci жазууду çıgargan İdris aleyhisselam bolgan albatta. İdris aleyhisselamdan beri şu birinci жазууду İdris aleyhisselam başlagan, oşondan beri жазуу kele jatat.
Калла иннал инсана ла ятга. Чындыгында инсан чектен ашат. Аррааху стагна, өзүнү бай сезип туруп. Кичине бай болуп, кичине дүнүйөлүү болуп калса, эчтеге муктаж эмесмин, бардык нерсе өз колумдан келет деп чектен ашып кетет. Деп бул сөз Абу Жахалга айтылып атат. Абу Жахал алейхи айтып атат да. Абу Жахал бул аят түшкөндөн кийин, пайгамбардан уккандан кийин өзүгө таандык экенин, өзүгө тиешелүү экендигини билип туруп, анан Абу Жахал айткан экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Сен ойлоп атасың, кичине байыган адам чектен ашат деп. Мен айтып атасың. Эгер ошол сөзүң чын боло турган болсо, мына Раббиң айткан, ана ушул Меккенин тоолоруну алтын күмүшкө айлантырсын. Biz kalagança ошол алтын күмүштөн işleteylik, kalagança алайлык, байылык, анан өтө байып кеткенибизден чектен ашат деп айтсаң жарашат. Анан кийин биз сени ээрчийлик, сага эман келтирелик дейт да. Дегенде Жабраил алейхиссалам түшүп айтат, Аллах Таала сага уруксат берди, дуа кылсаң сен айтканың болот. Ошол Меккенин тоолору алтын күмүшкө айлантырып берем деп айтты Аллах Таала дейт. Бирок ошону алты күмүштү алып, ошого шүгүр кыла алса, сени ээрчисе жакшы. Бар дей сени ээрчибесе, шүгүр кылбаса, алардын башыга мурдагы Асхаб Майданын абалы баласы түшөт дейт. Мисалы Асхаб Майдада ошо Бани Исраил Иса алейхиссаламдан тамак сурайт да, асмандан тамак түшүргөндө. Тамак түшкөндөн кийин ошо Иса алейхиссаламдын айтканындай кылып жешпейт. Анан кийин кебири чучкого, кебири маймылга айланып калат. Булар да ошентип алты күмүштү алгандан кийин эман келтирбесе, сен ээрчибесе, ошондой чучка маймылга айланып калат дейт да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай боло турган болсо мен дуа кылбай эле коеюн. Анан булар шүгүрүнү келтире албай, же мени ээрчибей койсо, баары чучка айланып калат, чучка айланбасын деп дуа кылган эмес дейт да. Инна иля раббика руджа. Albatta Abu Jahl Rabbine qaytib keladi. Azir kishine bayıp alıp ele özünü muhtaç sezgeni menen Rabbiga qaytib barat öyle. Muhtaçlık anan kim baştalat. Azir muhtaç emesin bayımın dep özünü oylap olsun. Bäribir Rabbisine Allah'a muhtaç bolat. Ara'aytallazî yanha. Sen kördün bu oşol Abu Jahl'da. Abu Jahl tiyip atat. Kimdi? Abdan izâ salla. Namaz okuyan adamdı. Bu adamdan maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okusa bu Abu Jahl tiyat. Namaz okuyan adamdı da tiyav dep bu taacüp olup taң kalıp olup atat da. Bir o namaz okusa ağa neme kıyınçılığı var. Nimege anı tiyat deyit da. Negizi Abu Jahl kovmuğa aytkan eken da. Eğer şu Muhammed başını secdeye koyup namaz okup turgan bolsa, mağa kabar kılgıla, men bunun başını oşo secdeye koyup turgan avalda kelip develep moyunu sındırıp taşlayayım deyit da. Şundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup başı secdeye koyganda oşol kavmi barıp Abu Jahlga aytkan eken. Muhammed başı secdeye koydu degende ana çurkap kelip, men barıp başını develeyin dep kelip jatıp, Peygamber'e jakın kelgende toktop kalıp, rengi uçup, kaltırap, korkup arkaga kaytkan eken da. Anan kavmi ne oldu sana degende, men şu murda aytkanday ele barıp başını tepkileyin, develeyin dep kele jatsam, jakındaganımda közün ortabızga bir neme payda oldu, çunkur payda oldu, oro payda oldu. Oşol oronun içinde şunday ot lavıldap çıkıp atat, otun arasında ajdar жыландар турат, алардын оозунан да от чыгып атат. Чекелеринде шундай арыстандар ырылдап турат, алардын оозлорунан да от чыгып турат. Мени жемекчи болуп атат. Аны көрүп, арка кайттым дейт да. Анан ушул сөздү кийин пайгамбарыбызга да айтканда, пайгамбарыбыз айтат да, эгер ошол Абу Jahl дагы деле ошол отту тоотпой мага жакындап келе бергенде, периштелер аны кармап туруп, мүчө-мүчө кылып бөлүп туруп, ошол отко таштап беретилер дейт да.
жакшы кайтып коркуп кутулуп кетти дейт да. Арайта ин кана алал худа. Көрбөйсүңбү? Ошол Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хидеятта жүрөт. Хидеятка чакырып жүрөт. Ау амара бит таква. Таквалуулукка буйруп жүрөт. Элди таквалуу болгула, Кудайдан корккула, согушту жасагыла, күнөөштөн корккула деп элди таквалуулукка буйруп жүрөт. Ошондой адамды болсо, бул Абу Жахил тиеп атат, тосуп атат жакшы иштерден деп таң калып айтып атат да. Арайта ин каззаба ва тавалла. Көрбөйсүңбү, Абу Жахил бул динди жалганга чыгарып, пайгамбар жалганга чыгарып атат. Имандан кайтып атат, имандан качып атат. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Ал билбейби Аллах Тааланын көрүп тургандыгын. Анын кылган иштерини, пайгамбарды ыза бергендигини, пайгамбар тыйгандыгын бардыгын Аллах Таала көрүп турат. Ошону билбейби? Ал Абу Жахил дейт. Калла ла иллам янтахи ланасфa'an bin nasiyah. Эгер Абу Жахил ушул кылып аткан иштерден тыйылбаса, анын пешенесиден сүйрөп туруп дозокко таштаймын дейт. Аллах Таала айтат. Насиятин кадибатин хатиа. Ал Абу Жахилдин пешенеси, ал жалганчы адамдын пешенеси, ал жалганчы адам. Хатиа эң бир күнөөлөрү жасап ката кылгуучу адам. Ошондуктан бул иштерден тыйылбаса, ошо пешенесинен сүйрөп туруп, бетинден сүйрөп туруп дозокко таштаймын дейт Аллах Таала. Фалият унадия. Чакырсын ал өзүнүн жамаатыны. Чакырсын ал жамаатын дегенде максат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир намаз окуп аткандыгында Абу Жахил келип айтат. Мен сени экинчи намаз окугандыгыны көрбөйүн дебедим белем. Дагы эле окуп атасыңбы дегенде Пайгамбарыбыз анан ага жаман сөздөрдү айтат да. Мындайча айтканда, ишиң болбосун жогол дегендей кылып, ага жаман сөздөр менен жооп берет. Ошондон Абу Жахил айтат да, сен мени билесиң, ушул өрөндө эң бир бай, эң бир жамааты көп адам менмин. Кааласаң азыр ушу өрөндө эң бир күлүк аттар менен, эң бир күчтүү, өнөрлүү жигиттер менен толтурамын. Мен шундай адам болуп турсам, сен мага шундай каяша сүйлөйсүң, тескери сүйлөйсүңбү? Дейт да. Шундан Аллах Таала айтып атат, фалият унадия. Ошончолук жамааты көп болсо, күчтүү жигиттер көп болсо, мейли ошо жигиттерини, жамаатын чакырсын. Санат уззабания. Биз бейиштеги, неме дозоктогу периштелерди чакырабыз Алланын каршысына дейт да. Бирок Абу Жахил ошол немелерин жыйнабады, жигиттерини, коомуну жыйнабады. Эгер жыйнаганда, жыйнагын дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Жибрил алейхиссалам келип туруп, ошол өзүнүн жигиттеринин ортосунан Абу Жахил көтөрүп, түздөн түз апарып дозокко таштай берет эле. Жыйнабай кутулуп калды дейт да. Калла ла тути'ху. Жок, сен ага баш ийбегин дейт Пайгамбарыбыз Аллах Таала. Ал намаз окуа десе эле, намазыңды таштап койбогун. Намазыңды окуй бергин, ага баш ийбегин. Васжуд вактариб. Сен сажда кылгын, намаз окугун, Аллахка жакындагын. Себеби адам баласы сажда менен Аллах Таалага жакындайт да. Сен сажда кыла берсең, ошончолук Аллах Таала жакындайсың. Ошондуктан биз канча сажданы көп кылсак, Аллах Таалага ошончолук жакын болот экенбиз. Икра сүрөсүнүн акырында тафсирда ошол Абу Жахилдин өлүмү тууралуу да бир хикаяны келтирген. Ар-Рахман сүрөсү түшкөндө, Ар-Рахман сүрөсүндө бейиштин сипаттары, дозоктун сипаттары айтылынат да. Ана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга карап туруп айтат. Şu Ar-Rahman сүрөсүнү ким барып şu Курайш кафирларына окуп берет? Мүмкүн şu сүрөнү окуп туруп, угуп туруп, бейишке кызыгып, дозоктон коркуп, иманга келет экен деген максатта сахабаларга кайрылганда, сахабалардан бири да турбай коет. Мен барып окуп беремин деп. Бардыгы коркут кафирлардан.
Ошондо Абдуллах ибн Масуд деген бир сахаба, өзү кичине арык киши экен да. Ошол туруп мен барып окуп беремин дейт. Пайгамбарыбыз көңүл бурбайт. Экинчи жолу айтканда да ошол турат. Үчүнчү жолу айтканда да ошол киши турат. Андай болсо мейли барып окуп бергин деп, анан окуп берет. Окуп бергенде Меккеге Машил Харамга барса, бүт кафирлар, Курайш кафирлары топтолуп отурган экен, ошол жерде анан окуп берет да. Окуп бергенде анан Абу Жахал турат дагы, эми Мухаммадтын ордуга сен чыктыңбы? Деп анан ачууланып, бир шапат, колу менен шапатып бетиге уруп берет. Ал палван киши болгон, колу катуу киши болгон, кулагы жырылып, канап кетет да. Анан ыйлап анан пайгамбарыбызга келет. Ыйлап пайгамбарыбызга келгенде, анан пайгамбар сахабалар отурган болот. Абдуллах ибн Масуддун абалын көрүп туруп, бардыгы капаланып, кайгырып, көз жаш кылып отурганда Жибрил алейхиссалам келип калат да. Жибрил алейхиссалам күлүп жылмайып келет. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Биз бардыгыбыз бул Абдуллах ибн Масудга боорубузду ачып ыйлап отурсак, сиз жылмайып күлүп келе атасыз да" дейт да. Дегенде Жибрил алейхиссалам: "Менин күлгөндүгүмдүн себебини жакын арада билесиңер" дейт да. Анан бир аз убакыт өтпөй эле Бадыр согушу башталат да. Бадыр согушу башталганда ошол кафир мусулмандар согушуп, мусулмандар кафирларды жеңип, бүткөндөн кийин Абдуллах ибн Масуд келет. Абдуллах ибн Масуд келип туруп пайгамбарыбызга айтат: "Мен башка сахабалардай күчүм жок экен, көөдөм жок экен, жихадка барып кафирлар менен согуш кыла албадым, сооптон кур калдым" дейт да. Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Мейли" дейт. "Сен азыр бардан ошо өлүп жаткан кафирлар кыдырып көргүн" дейт. "Кимисинин жаны болсо өлтүргүн" дейт. "Ошондо ошо жихадтын башка сахабалардай эле соогун аласың" дейт да. Анан Абдуллах ибн Масуд анан акыры баягы кафирлардын өлүн кыдырып жүрсө, ошол Абу Жахал бул жерде хырылдап жаткан экен. Чоң адам экен. Алдыга барыштан коркуп, алыстан ошо найзасын алып мурдага мынтип түртүп көрөт да. Бирле жаны болсо уруп жибербесин деп. Мурдага түрткөндө көзүн ачып карайт дагы, кымылдай албайт да. Өлөйүн деп жаткан экен. Анан акырын барат дагы, анан үстүгө чыгат. Абу Жахал үстүгө чыгат, Абдуллах ибн Масуд. Чыкканда Абу Жахал айтат көзүн ачып туруп: "Таза бир бийик тоонун үстүгө чыктың го" дейт да. Дегенде анан Абдуллах ибн Масуд айтат: "Иннал ислама ю'ли ва ла ю'ла" дейт да. Ислам шундай, ислам үстүңө чыгат, үстүгө чыгарбайт дейт да. Анан кылычын алып, мени Абу Жахалдын башын кесейин дегенде, "Сен токтоп тур" дейт, "Мен бир эки сөзүмдү айтып алайын" дейт. "Сен бары ошо Мухаммадың айтып койгун" дейт. "Мен тирүү убагымда канчалык жаман көрсөм Мухаммадты, душман болсом, азыр өлүп атсам деле дагы ошо душмандыгымдан кайткан эмесмин" дейт да. "Шуну жеткиргин" дейт да. "Анан сен өзүң кылычың менен менин мойнумду кесе албайсың, мына менин кылычымды алып туруп кескин" дейт да. Абу Жахалдын кылычы курч болгон экен да. Анан Абу Жахалдын кылычыны сууруп алып, башын кесип, ал кичине киши болгон экен, көтөрө албай, кулагын тешип, жипти өткөзүп туруп, кулагынан сүйрөп анан пайгамбарыбыздын алдына алып келет да. Алып келгенде анан кийин Жибрил алейхиссалам күлүп туруп айтат: "Мына менин күлгөндүгүмдүн себебин көрдүңөрбү, билдиңерби? Абу Жахал мунун кулагына уруп туруп жыры берди эле, теши берди эле. Ошо бул да ушунун кулагын тешти. Кысас акыйкат болду. Ашыкчасы дагы мунун башын кесип мана көтөрүп келди. Бул ашыкча болду" деди да. Анан Абдуллах ибн Масуд пайгамбарыбызга ошо Абу Жахалдын айткан сөзүн айтат да. "Бул өлүп атуучундай деп атты. Мен тирүүлүгүмдө кандай душман болсом, өлүп атканымда деле ошону душманмын деп айтты" дегенде анан пайгамбарыбыз айткан экен: "Фирауни ашадду мин Фирауни Муса" деди да. "Менин Фирауным Мусанын Фираундон да катуураак экен" деди да. Муса алейхиссалам Фирауны өлүп аткан убакта башыны саздага коюп, анан өлгөн да, кайткан да. Ал менин Фираунум болсо, өлүп атса деле ошо мурдагы душмандыгынан кайтпады деген экен. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.